Жусуптун бир туугандары жана анын кулчулукка сатылышы. Башталыш 37-бөлүм, 39-бөлүм жана 40-бөлүм. Жакып болсо атасы келгин болуп жашап өткөн Канаан жерине отурукташты. Анын уулдарынын тарыхы мындай. 17 жашар Жусуп агалары Жакыптын Билха жана Зилпа деген аялынан төрөлгөн балдары менен атасынын коюн кайтарышып жүрдү. Ал атасына агаларынын жаман кылык жоруктарын жеткирип турду. Карыганда көргөн баласы болгондуктан Исраил Жусупту башка уулдарынан артык көрчү. Ал ага кооз чапан жасатып берди. Атасынын Жусупту өздөрүнөн артык көрөрүн билип, агалары аны жек көрүшүп, ага жылуу сөз айта албай калышты. Бир күнү Жусуп түш көрдү. Түшүн агаларына айтып бергенде, тигилер аны ого бетер жек көрүп калышты. Уксаңар, мен мындай түш көрдүм, деди Жусуп аларга. Биз талаада буудай боолап жүрүптүрбүз. Аңгыча менин боом тикесинен тик туруп калды. Силердики болсо менин боомду тегеректеп алып, ага жүгүнүштү. Эй, сен эмне? Бизге падыша болуп башкарам дегени турасыңбы? Дешти агалары. Көргөн түшү, айткан сөзү үчүн аны ого бетер жек көрүп калышты. Жусуп кийин дагы түш көрүп, аны да агаларына айтып берди. Уксаңар, мен дагы түш көрдүм. Түшүмдө күн, ай жана 11 жылдыз мага жүгүнүштү. Ал бул түшүн атасына да айтып бергенде, атасы: "Деги сен эмне деген түш көрдүң? Мен да, энең да, агаларың да сенин алдыңа келип, жерге жете ийилип жүгүнөт экенбиз да", деп урушту. Агаларынын иштери күйүп, атасы болсо анын сөздөрүн жадына сактап калды. Жусуптун агалары атасынан коюн бакканы Шекемге кетишкенде, Исраил Жусупка мындай деди: "Агаларың Шекемде кой кайтарып жүргөнүн билесиң. Аларга барып кел. Жусуп, куп болот", деди. Ошондо атасы: "Барып агаларың сак саламат, мал жаны аман экенин көрүп, кабар алып кел", деп аны Хеврон өрөөнүнөн Шекемге жөнөттү. Жусуп Шекемге жетип, талаада адашып жүргөндө бир киши көрүп: "Эмне издеп жүрөсүң?" деп сурады. Жусуп: "Агаларымды издеп жүрөм. Кой эчкилерин кайсы жерде кайтарып жүргөнүн билесизби?" деди. Тиги киши: "Алар бул жактан кетип калышкан. Мен алардын Дотанга баралы дегенин уккам", деди. Жусуп агаларынын артынан барып, аларды Дотандан тапты. Агалары Жусупту алыстан көрүп, ал жакын келгенче аны өлтүрөбүз деп макулдашышты. Алар бири-бирине: "Тигине түш көргүч мырзабыз келатат. Келгиле көзүн тазалайлы да сөөгүн чуңкурлардын бирине таштап салалы. Анан жырткыч айбанга жем болуптур дейбиз. Анан баягы түшүнүн эмне болорун көрөбүз", дешти. Рубен муну укканда Жусупту алардын колунан куткармакчы болуп: "Жок, өлтүрбөйлү", деди. Анан дагы: "Кан төкпөгүлө, аны ээн таладагы чуңкурга таштагыла, ага колуңар тийбесин", деди. Рубен Жусупту тигилердин колунан куткарып, аны атасына кайтарайын деген ниетте ушундай деди. Жусуп агаларына келери менен алар үстүндөгү чапанын, анын кооз чапанын чечип алып, өзүн болсо кургап калган бош чуңкурга таштап жиберишти. Анан алар тамактанганы олтурушканда, төөлөрүнө ар түрлүү жуттуу чайырлар менен майларды артып, Гилаттан Мисирге бараткан Исмайыл уулдарынын кербенин көрүп калышты. Ошондо Иуда бир туугандарына мындай деди: "Инибизди өлтүрүп, канын жашырганыбыздан не пайда? Андан көрө аны Исмайыл уулдарына саталы. Анын канына забын болбойбуз, себеби ал биздин кандаш бир тууганыбыз да", деди. Бир туугандары буга макул болушту. Бидиандык соодагерлер жанынан өтүп баратышканда, агалары Жусупту чуңкурдан чыгарышып, аны Исмайыл уулдарына 20 күмүш теңгеге сатып жиберишти. Алар Жусупту Мисирге алып кетишти. Рубен кайра чуңкурга келип, Жусуптун анда жок экенин көргөндө, кайгыдан кийимин айрып жиберди. Анан бир туугандарына келди да: "Бала жок, эми кайда барамын?" деди. Ошондо алар бир улакты союп, Жусуптун чапанын канга малышты да, аны атасына алып барып: "Биз муну таптык. Карасаңыз, ата, бул уулуңуздун чапаны эмеспи?" дешти. Жакып чапанды таанып: "Бул баламдын чапаны, ал жырткычка жем болгон турбайбы?"
Жусубумду жырткычтар жарып кетиптир, деди. Жакып кийимин айырып, зумбалдан аза кийим кийип, уулун көп күн жоктоп ыйлады. Уул кыздары түгөл келип жубатса да, ал кулак салбай, уулумдун жанына о дүйнөгө баргыча мен кайгырып жүрүп өтөрмүн, деп уулун жоктоп аза күттү. Бул арада Мидиандар Жусупту Мисирге алып барып, фараондун кызматчысы, сакчылардын башчысы Патифарга сатып жиберишти. Исмаил уулдары Жусупту Мисирге алып келишкенде, фараондун кызматчысы, сакчылардын башчысы Патифар аны алардан сатып алды. Жараткан эге Жусупка жар болуп, аны ийгилик коштоду. Ал мисирлик кожоюнунун үйүндө жашады. Кожоюну жараткан эге Жусупка жар болгонун, анын жасаган ишинин баарын жалгаганын көрдү. Жусуп кожоюнун көңүлүнө жагып, анын жакын кызматчысы болуп калды. Ээси Жусупту үйүнө, бүт чарбасына башкаруучу кылды. Кожоюн Жусупту үйүнө, мал мүлкүнө башкаруучу кылгандан кийин, жараткан эге Жусуп үчүн мисирликтин үйүнө батасын берди. Анын үйүндөгү талаасындагы мал мүлкүнө берекесин төктү. Патифар колунда болгондун баарын Жусупка табыштап, жеген тамагынан башка нерсе менен иши болбоду. Жусуп келбети келишкен жигит эле. Арадан убакыт өтүп, Патифардын аялын Жусупка көзү түшүп, "Мени менен жат", деди. Бирок Жусуп баш тартып, кожоюнунун аялына мындай деди: "Мына, кожоюнум мен турганда үйүндөгү эч бир ишке аралашпайт. Ал болгон чарбасын мага тапшырган. Бул үйдө менден чоң эч ким жок. Ал сизден башка эч нерсеге тыюу салган жок. Себеби сиз аялысыз. Анан кантип ушундай чоң жамандык жасап, Кудай алдында күнөө кылам?" Аял күн сайын ушинтип айта берсе да, Жусуп аны менен жаткан да жок, жанына жологон да жок. Бир күнү Жусуп өз иштерин жасоо үчүн үйгө кирди. Үйдө кызматчылардан эч ким жок эле. Ошондо Патифардын аялы Жусуптун чапанынан шапкырмап, "Мени менен жат", деди. Бирок Жусуп чапанын аялдын колунда калтырып, сыртка качып чыкты. Аял Жусуптун чапанын калтырып, сыртка чыга качканын көргөндө, үй кызматчыларын чакырып аларга: "Карасаңар, эрим жанагы иврейди биз кордош үчүн алып келген экен да. Ал мени менен жатканы кирди эле. Мен күчүм баарынча бакырып жибердим. Кыйкырып, бакырганымды уккан. Ал чапанын жаныма таштаган боюнча сыртка чыга качты", деди. Ошентип кожоюну үйгө келгенче, аял Жусуптун жапанын өзүндө кармап турду. Анан бая айткандардын эрине кайталады. "Сен алып келген иврей кулуң мага келип, мени кордойун деди. Бирок мен каттуу бакырып жибергенимде чапанын таштай салып тышка качып чыкты", деди. Жусуптун кожоюну аялынын "Сенин кулуң мага ушинтти" дегенин укканда каары кайнады. Ал Жусупту карматып, падышанын туткундары камалган зынданга салдырды. Жусуп зынданда болгондо да, жараткан эге аны колдоп, ырайымын кылып, зындан башчынын көңүлүн ага бургузду. Зындан башчы болсо камактагы туткундардын баарын Жусуптун кол алдына берди. Жусуп ал жердеги бардык ишке жоопкер болду. Зындан башчы Жусупка тапшырган жумуштун эч бирине килигишпеди. Анткени жараткан эге Жусупту колдоп, анын ар бир ишин жалгап турду. Арадан убакыт өтүп, Мисир падышасынын шарап сунуучусу менен набайчысы кожоюну Мисир падышасынын алдында айыптуу болуп калышты. Фараон эки кызматкерине башкы шарап сунуучу менен башкы набайчыга ачууланып, аларды сакчылар башчысынын үйүндөгү зынданга, Жусуп олтурган жерге каматты. Сакчылар башчысы ошол туткундарды Жусупка тапшырып, алар үчүн жооптуу кылып койду. Ошентип алар бир канча убакыт зынданда олтурушту. Бир күнү Мисир падышасынын камактагы шарап сунуучусу менен набайчысы экөө тең бир түндө өзгөчө мааниси бар эки башка түш көрүштү. Жусуп таң атканда аларга келип, экөөнүн ынданы өчүп турганын көрдү. Ал кожоюнунун үйүндө өзү менен бирге камакта олтурган фараон кызматчыларынан: "Эмнеге бүгүн сабырыңыздарсыз?" деп сурады. Алар: "Экөөбүз тең түш көрүп, жооп берер киши жок", дешти. "Түштүн жорулушу Кудайдан эмеспи?" деди Жусуп аларга. "Түшүңүздөрдү мага айтып берсеңиздер". Ошондо башкы шарапчы Жусупка көргөн түшүн айтып берди. "Түшүмдө
Бет алдымда турган жүзүм сабагын көрдүм. Анын 3 бутагы бар экен. Бутактар бүчүр байлары менен гүлдөп, гүлдөрү дароо жүзүм болуп бышты. Фараондун чөйчөгү колумда экен. Жүзүмдөн алып, фараондун чөйчөгүнө ширесин сыгып, чөйчөктү фараондун колуна сундум. Жусуп ага мындай деди: "Түшүңүз мындай жорулат. 3 бутак бул 3 күн дегени. 3 күндөн кийин фараон сизди көтөрүп, мурунку кызматыңызга коет. Мурдагыдай эле ага кайрадан шарап суна турган болосуз. Ишиңиз оңунан чыкканда мени эстеп, бир жакшылык кылыңыз. Фараонго мени айтып, бул үйдөн алып чыгыңыз. Себеп дегенде мени еврейлердин жеринен күчтөп алып келишкен. Бул жерде да зынданга камагыдай жамандык жасаган эмесмин." Башкы набайчы Жусуптун түштү жакшылыкка жооруганын көрүп, ага мындай деди: "Мен да түш көрдүм. Башында 3 себет бар экен. Эң үстүңкү себетте фараонго арнап бышырылган түрдүү нан азыктары бар экен. Куштар башымдагы себеттен аларды чокуп жеп жатышыптыр." "Түшүңүз мындай жорулат", деди ага Жусуп. 3 себет бул 3 күн дегени. 3 күндөн кийин фараон башыңызды алып, жасатыңызды жыгачка астырат. Анан куштар келип денеңизди чокуп жешет. 3 күн өтүп, фараон туулган күнүндө бардык кызматчыларына той берип, алардын алдында башкы шарап сунуучу менен башкы набайчынын тагдырын чечти. Анан башкы шарапчысын мурунку кызматына коюп, ал фараонго шарап суна турган болду. Ал эми башкы набайчыны болсо Жусуп жооругандай жыгачка астырды. Башкы шарапчы Жусупту эстеген жок. Аны жадынан чыгарды. Бул баянды ким кайра айтып бере алат? Азыр аудио жазманы паузага коюп, бир же эки киши уккан баянды эстеп кайра айтып берсин. Майда чүдөлөрдү эстегенге бири-бириңиздерге жардам берсеңиздер болот. Талкуулоо үчүн суроолор. Ар бир суроодон кийин аудио жазманы паузага коюп, жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Биринчи суроо: бул баяндан сиздерге эмне жакты? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Экинчи суроо: бул баяндан сиздерге эмне жаккан жок? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Үчүнчү суроо: бул баяндан Кудай жөнүндө эмнени үйрөнө алабыз? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Төртүнчү суроо: бул баяндан адамдар жөнүндө эмнени үйрөнө алабыз? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Бешинчи суроо: бул баяндан биздин бүгүнкү жашообузга эмнени колдонсок болот? Башкача айтканда, бул баяндын негизинде Кудай бизге эмне кылышыбыз керектигин айтып жатат. Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Алтынчы суроо: бул жумада бул баянды кимдер менен бөлүшсөк болот? Жоопторуңуздарды талкуулаңыздар. Бул баяндын тексти Кыргызстан ыйык китеп коомунун котормосунан алынган жана аталган коомдун уруксаты менен жаздырылган. Жакшы кабар медианын сайтынан ушундай жана башка маалымат каражаттарын бекер уксаңыз болот. Биздин интернет баракчабыз jakshykhabar.com